Кандайсыздар, бүгүн сиздер менен кол жетимдүү үйдөгү бар заттар менен сонун без раскатки медовик жумшак жасайбыз. Жумшак сонун медовик чыгат. Андыктан бизге 3 чоң кашык мед керек, 1 сливочный масло, 1 пампушка алдык биз. Андан кийин эригенден кийин 1 чайный ложка сода кошобуз дагы аралаштырып алабыз. Аралаштырып алгандан кийин пена болгондон кийин сууткалы сууганы 1 четке алып коюңуздар. Бул жакта уже биз 5 жумурткабыз менен 200 грамм сахарыбызды взбивать этебиз до белой пышной массы. Андан кийин сууган медовый массаны куюп жумурткага жакшылап миксер менен аралаштырып алабыз. Андан кийин ун менен ситүү керек. Көзгө карап ун кошуңуздар. Коюу болуш керек, камыр деле болуп кетпеш керек, суюк деле болбош керек. И разрыхлитель кошуп, бул жерде уже жөн эле венчик менен аралаштырабыз. Миксердин кереги жок уже бул жерде. Бизде мына башында ушундай кичине суюк болуп калды биринчи кошубуз. Биз андан кийин кичине ун коштук. Ун кошуп жакшылап жети каржыбызды квадрат листке полныйынан жипжайып салдык да. 5 мүнөттөн бардыгын бышырып алдык. Духовкаңыздарга карай эми. 7 слоюн биз крошка кылып медовиктин үстүнө сито менен сепип койдук. Өтө оп-оңой жеп жеңил жасалатын крем. 1 челек каймакка 20%, сгущенка кошосуздар, дамына карай жеп көрөсүздөр. Андан кийин уже торту собирать этебиз. Коржду пропитать этебиз жакшылап. Сгущенка менен кипяток же болбосо мед менен кипятокту пропитка кыласыздар дагы. Корж пропитка, андан кийин крем кыласыздар, коржду пропитать этип, крем жагып, ошентип 6 слой общий бардыгына крем пропиткасын жагып чыгасыздар дагы. Үстүнө крошкаларды сепип коесуздар сито менен. Андан кийин уже бир түнгө холодильникке салып коесуздар. Ушундай бир чоң лист сонун жумшак мягкий торт чыкты. Дасторконго койдук, ой эле сонун болду, бардыгына жакты. Сиздер да жасап жеп көрүңүздөр. Бардыгыбызга аш болсун.